Елестетсеңіз, bir жуманын içinde мына 5-6 баланын өлімі қатталды. Ысыккөлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асын өлүп атпайбы азыр? Баланын психология маселесин чечиш үчүн бүт мектептерде психологдор барбы? Болбосо тезинен ушу 1-2 айда бүт мектептерге психологдор алынып, балдар менен иштешсе ошо психологдор. Мамлекет үчүн, ата-эне үчүн баладан кымбат эмне бар? Баладан баалуу эмне бар? Эгерде балдарыбызды иман, адеп аклагы менен тарбиялабасак, мындай маселелерди токтотуу кыйын болот. Өнүккөн өлкөлөрдө bir баланын өлүмү жалпы улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги чоң трагедия. Бизде болсо, жөн эле статистика катары карап коюп атасыңар. Bir жуманын ичинде ушунча бала көз жумду деп. Кыргызстанда акыркы bir жума ичинде үрөй учурган көп жаңылыктар болду. Бул жанагы жогорку класстагы балдардын өлүмү. Елестетсеңіз, bir жуманын içinde мына 5-6 баланын өлімі қатталды. Ысыккөлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асын өлүп атпайбы азыр? Суицидке барып атат да балдар. Мына жаштар саясаты, сиз, бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Алмаз Акунжанович. Министрлер кабинетинин төрагасы бардык министрликтердин чакырып жыйын өтүш керек. Бул трагедия. Мына 5-6 бала өлді. Асыны өлгөнү бар, Уртокмоктон өлгөнү бар. Мамлекет үчүн, ата-эне үчүн баладан кымбат эмне бар? Баладан баалуу эмне бар? Эч нерсе жок. Ошондуктан мындай түшүндүрүү иштери боюнча Ички иштер министрлиги, Маданият министрлиги, Билим берүү министрлиги ыкчам иштерди алып барыш керек. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кече мына мен 7-чи кабатта биздин коллегаларыбыз жыйын өттү. Ошол жерде мына Надир Азимовна, Нилюфар Якупчановна бардыгы айтышты. Суроолорун берсе мен карап отурдум. Биз болсо план түзүктө отурат. Кагазга жазып алыш. Ушул жумуш ошол. Мен көргөн жокмун. Бир дагы райондо, шаарларда балдарга психологдор боюнча түшүндүрүү иштери жок. Балдардын коопсуздугу бүгүнкү күндө чоң коркунучта турат азыр. Мына Асын өлгөнү дагы, Мушташ өлгөнү дагы ошондон болуп атат. Бир жакшынакай мөлтүрөгөн чырактай балдар кыздар каза болду да мына bir жуманын ичинде 5-6 бала деген. Өнүккөн өлкөлөрдө bir баланын өлүмү жалпы улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги чоң трагедия. Бизде болсо жөн эле статистика катары карап коюп атасыңар. Bir жуманын ичинде ушунча бала көз жумду деп. Балдарга болгон мындай мамиле болбойт. Ушул жумадан калбай премьер-министр чукул жыйындарды өтүш керек. Координациялык кеңешти чогултуп керек болсо. Эмне үчүн балдарга мындай мамиле болуп атат? Эмне үчүн балдарды мындай кароосуз калтырып койдук деп. Ушундай өнүккөн заманда, технология өнүккөн заманда ар бир мектептин бурчуна керек болсо видео көзөмөлдөрдү онлайн режимде коюп, ички иштер органдары дагы иштеш керек да, психологдор иштеш керек эле. Мына ушул маселени жаштар саясатында бүт караш керек. Мирбек Кемелович, ушуну сиз бүгүн министрлер кабинетинин төрагасына айтып, баланын коопсуздугу биринчи кезекте болуш керек бизге. Андан өткөн бизге башка нерсе кереги жок. Баладан өткөн бакыт, баладан өткөн байлык жок. Бул мамлекет. Бала бир эле ата-эненики эмес, бала мамлекеттики дагы. Ошон үчүн бул балдарга болгон мамилени кескин өзгөрткүлө. Президенттин алдында билесиңер, өз атайын өкүлчүлүк бар. Алар эмне иш кылып атат? Мына канча жылдан бери. Иш алып барыш керек эле да. Эмне үчүн токтоп калдыңар, билбейм мен. Акыркы окуялар кейиштүү болуп атат. Токмокто болгон баланын өлүмү, ага чейин 72-чи мектеп, Кара Суу районунда болгон баарының бир сыра жакшы талкууладык, бирок чечүү жолдору кандай дегенде мен ойлонуп мындай сунуштарым бар да. Бала качан бош убакыты көп болуп, мүмкүн бир кереги жок нерсеге убакыт болгондо бул чоң көйгөйдө, ошон үчүн мен сунушум бар. Бир кружокторду өнүктүрсөк мектептен кийин, шахмат, шашки, би, дизайн, жасалма интеллект, кыскасы спортта болушу мүмкүн. Мен түшүнүп атам, бизде шаарларда көп мектептер 3 смен окуп атат, бала батпайт. Мүмкүн эгер кайсы бир мектептердин аянттары жол берсе, четинен бир 4-5 сотка жерди берип, бир ГЧП аркылуу, государственное частное партнерство аркылуу бир жеке ишкерлердин арасынан тендер жарыялап, кружок борборлорду курса, бир 2 этаж, 3 этаж, ошол жерге балдар мектептен кийин барып кружокторго бир чоң бир мындай жакшы кружоктор ачылса деген ой бар да. Анан ошол эле баланын психология маселесин чечиш үчүн бүт мектептерде психологдор барбы? Болбосо
тезинен ошо 1-2 айда бүт мектептерге психологдор алынып, балдар менен иштешсе ошо психологдор. Эми ар бир баланын ичинде кандай көйгөй бар биз билбейбиз. Аны ошонун адистери психологдор билет. Ошолор ошол маселени чечсе. Көп жаш балдардын, окуучулардын өлүмү боюнча. Бизде мектепте дин таануу сабагы бар да. Ошол сабакты көбүнчөсү мындайча айтканда тарых мугалимдерине же болбосо мындай башка мугалимдерге кесип ээлерине бербей, ошол жерде дагы кичине мүмкүнчүлүктөр бар да. Себеби биз дин таануу деп, эгерде балдарыбызды иман, адеп аклагы менен тарбиялабасак, мындай маселелерди токтотуу кыйын болот да. Ал балдарга эмне себеп болду, үй бүлөлүк жактанбы, же тең тутуштардын ортосундабы, же башка маселеби, аны менен кошо ошол дин таануу сабагында күчөтүүнү сиздерден өтүнүп кетем. Андан буну сабакты бергендер дагы ошол теология факультетин бүтүргөн, ошол маалыматы бар инсандар берсе.